Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен Амина приложениясы боюнча сүйлөшөбүз. 2-3 күн катары менен бизге мекендештер жанагындай кат жөнөтүп атат. Ал катты болсо, мына момундай катты. Амина приложениясы биздин мекендештерге жөнөтүлүп, эгерде эмгек келишимин ички иштер министрлигине алып келбесеңиздер, Россия Федерациясынан чыгарып коюуга мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн деп предупреждение берип атат. Ошону кантип жок кылабыз, кандай эмгек келишимин каяка алып барабыз жана миграциялык картанын аркасында кантип печать койдурабыз, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Сөз баштаарынын астында адаттагыдай болуп калгандай шайлоо келатат. Шайлоонун астында мигранттарга тиешелүү диаспора менен иштешип аткан мигранттардын көз карашын чогуу арткан депутаттар боюнча сүйлөшөбүз. Дагы бир кандидат талапкер депутаттыгын коюп атыптыр. Бул Медер Алиев. Баарыңарга белгилүү болгондой, Медер Алиев дайыма ошо мигранттардын талабын Жогорку Кеңештин трибунасынан талашып, бизге дагы бир нече жолу Москва жергесине келип, биздин көйгөйлүү менен чогуу артышып, биздин маселени ал жактан көтөрүп жүргөн депутаттардын бири талапкерлигин Бишкек шаарынан 19 шайлоо округунан коюп атыптыр. Бул жерде Ак Өргө, Ак Ордо, Ленин району, МТУ, Алато толугу менен киреткен, Сокулук району, Гавриловка, Жаңы Пахта дейт, Нижний Чуйский, Манас, Военно Антоновка, Күнту, айылдык аймактары баардык ошолор камтылат экен. Эми бул агитация эмес, биз диаспораны ойлогон, мекендештерди ойлогон депутаттарды ушинтип кичинекей болсо дагы салымыбызды кошуп, өтүп кетүүсүнө кичинекей салымды кошуп туруш керек. Анда эмесе сөздү Амина боюнча баштайбыз. Урматтуу мекендештер, негизи эле массалык түрдө жанагыдеки кат келе баштады. Бул эмнени билдирет? Амина приложениясы бул регистрация. Мурда эсиңерде болсо, биринчи 3 айга регистрация жасатчыбыз, анан кийин эмгек келишимдин негизинде 9 айга узартчу эле. Бул ошондой эле система. Эң биринчи эмгек мигранты келгенден кийин Амина приложениясын көчүрүп туруп ошол жерге күйгүзөт. Күйгүзгөндөн кийин 3 айлык мөөнөтү бүтүп келатканда ошол система предупреждение берет. Демек, эмгек келишим керек. Эмгек келишимдин негизинде отдел по вопросам миграции деген жер бар. Ар бир райондо, кайсыл районго силер койсоңуздар Амина приложениясын, ошол жерде ОВМ, ал болсо жанагы мои документы деген уюмдун ичинде дагы болот, жана өзүнчө да болот. Ошол жакка барасыңар да очередке турасыңар. Ошонун негизинде эмгек келишимдин негизинде Амина приложениясын узартуу мөөнөтү автоматтык турда узарат, бирок ошону подтверждать этиш керек. Ал болсо миграциялык картанын аркасына жанагы печатьти коюш керек. Анан кийин көп учурда бул жерде биздин мекендештер айтып атат. ОВМге барсам печать койбой койду, силерге кереги жок деп айтты. Ал ошол ОВМдин отдел по вопросу миграциянын өкүлдөрүнүн, сотрудниктеринин өздөрүнүн шалакылыктары же болбосо кылгысы келбей атат, же болбосо өздөрү мыйзамды билбейт. Мыйзамдын номери мен азыр астына жазып кетем. 21-жылы мыйзам кабыл алынган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин ички буйругу номер 926. Мен азыр дагы жазып коем. Ошо 926 номерде ошо узартканга силерге кереги жок деп аткан сотрудникке көрсөтсөңүздөр, бир сире окуп көрсүн, ошонун негизинде силерге печатьти узартып берет. Ансыз, эгерде миграциялык картанын аркасына печать койбосо, анда 100% реестр контролируемых лицке түшүп калышыңар мүмкүн. Андан ары депортация, выдворение болуш мүмкүн. Ошон үчүн ошого жеткизбей районга барып туруп, ошол эмгек келишимдин негизинде миграциялык картанын аркасына сөзсүз түрдө узартып алыш керек. Мекендештер, салам алейкум. Москва жергесинен биринчи төлөмү жок, квартирада эле батир алам десеңиз, мына бул мырзага кайрылуу бериңиздер. Азамат. Атым Азамат. Телефон номер байланышыбыз 8936 312 55 55. Экинчи номер? Экинчи номер 8936 312 1111. Услугасын албайт, кызмат акысын албайт. Москва жергесинен любой точкасын новостройкадан дагы жана вторичкадан дагы квартираны жигитибиз алып берет. Кайрылуу. Первоначальный взнос ушул жерден, ушул макетте көргөнүз жилой комплекстен азыр бар, келиңиздер жетишип алыңыздар. Биз первоначальный взнос оплата жок, услуга бесплатно. Көрүшкөнчө. Айтсам мага айтты го, силерге кереги жок деп айтты го. Бул кереги жок, таджиктерге кереги жок, өзбектерге кереги жок, азербайжандарга кереги жок, молдавандарга кереги жок.
башка өкүлдөргө Евразия экономикалык бирикменин жарандарына, Кыргызстан анын жарандарынын ичине кирет. Аларга сөзсүз түрдө жана миграциялык картанын аркасына сөзсүз түрдө коюш керек. Ошон үчүн тез арада барып, ошону узартыш керек. Эгерде ушул жаатында Амина боюнча кандайдыр да суроолор болсо, айтып туруңуздар. Анан Амина приложениеси азыр iPhone'га да көчүрүлсө да болуп калды, Android'га көчүрүлсө да болуп калды. Бир айта кетчү нерсе, жок дегенде күнүнө ошо приложенияга кирип туруп, кайра чыгып туруш сөзсүз түрдө абзел. Муну дагы бизге мэрия тараптан суранган, ошону дагы силерге эскертип кетели. Анан урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама. Баарыбыз эле чек арага чыгып киребиз, кээ бирөөбүз акчабыз жок болуп калат, муктаж болуп калабыз, көп балалуу болуп калабыз. Иштешип жаткан жаамат бар. Волгарадский проспектте 4-выходто кирди чыкты. Эгерде чын эле муктаж болсоңуз, диаспорадан аттан десеңиз, бекер алып барып чыгарып келет. Телефон номери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери Абабакар жана Замир деген мырзалар. Кайрылы бериңиздер. Амина тууралуу суроолор болсо, азыр дагы айтыңыздар, анан реестрге түшүп калгандар көп баспай турасыңар, себептеген азыр бир жума бою рейд нелегал 2025 жүрүп атат. Ошондон да сак болуңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер.